Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр. Баарыңыздарга Аллахтын тынчтыгы, мерими жана ийгилиги болсун. Дал ушул сыяктуу эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Анда эмесе эфирде Кыргызстан дин мусулмандарынын башкармалыгы тарабынан уюштурулуп жаткан ислам баалуулуктары нарк жана үй бүлө аттуу конференциянын максаттары жөнүндө терең сөз кылмакчыбыз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Азирети муфтийи Закиров Абдулазиз кары демилгеси жана жетекчилиги астында ислам баалуулуктары нарк жана үй бүлө аттуу чоң темада республикалык конференция уюштурулуп жатат. Дал ушул теманы бизге ачып берүү үчүн бүгүнкү куттуу студиябыздын коногу Кыргызстан Ислам университетинин мугалими устаза Мээрим Сулайман кызы келип отурат. Кош келиптир устаза. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Келиңиз анда биз алгачкы ушул сурообузду мындай баштасак. Ыйык китебиз Кур'ани Керим албетте биздин жол башчыбыз жана ушундай эле саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын албетте хадистери ар дайым бизге жолубузга чырак болуп келет. Ошол сыяктуу эле Кур'ани Каримде, ыйык Кур'ани Карим китебибизде пайгамбарыбыздын ушул хадистеринде үй бүлө тууралуу кандай баалуулуктарга ишарат кылган, бизге кененирээк маалымат айтып берсеңиз. Мээримдүү ырайымды Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Жана бардык мактоолор жалгыз Аллах Таалага гана болсун, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламдары жана салаваттары болсун дейбиз. Бисмилла дегенде эле биз жашообуздагы кандайдыр бир көйгөй, кандайдыр бир иштин үстүндө мындай бир жол артканда дароо Кур'ан жана сүннөткө кайрылмакчыбыз. Кур'анда Аллах Таала үй бүлөнүн сүрөтүн, ишаратын, либасун, кийим сүрөтү менен келген. Аят мындай деп келет: «Хунна либасул лакум ва антум либасул лахун». Алар, аялдар, силерге кийим, жана силер аялдарга кийим болосуңар деп келет. Демек, кийим сөзүнө кайта турган болсок, кийим бул үй бүлөнүн бардык кемчиликтерин жаба турган инсан болуп саналат. Жалгыз гана аялдарга тиешелүү эмес, жалгыз гана эркектерге гана тиешелүү эмес. Бул жерде жаратканыбыз ар бирибизге ишарат кылып жатат. Демек, кийим деген бул эмне? Кийим бул адамдын мындай жекесине тиешелүү, денесине тие турган буюм болуп саналгандай эле эң жакын буюм болуп саналат дагы. Жолдошторубуз же болбосо аялдар күйөөлөрүнө эң жакын инсан болуп саналат. Андыктан ушул жоопкерчиликти биз сезе билишибиз керек. Ошол менен биргеликте кийим деген бул эмне? Бул эң эле адамдын мындай уяттуу, айыптуу жерин жабып, кооздой турган буюм болгондой эле биз дагы үй бүлөдө бири-бирибизге айыптарды жаап, жашырып, себеби ар бир инсан ката кетирүүчү, айыптуу жана ошол катанын үстүнөн иштегенге чейинки убакытта үй бүлөдө күйөө аял бири-биринин айыбын ачпастан, бири-бирин колдоп, ушул кийим сыяктуу бири-бирин эмне жаап туруусу абдан маанилүү, кемчиликтерди чыгарбоо абдан маанилүү жана кооздоп туруу маанилүү. Демек, Кур'анда үй бүлө дегенде бул бири-бирибизге кийим болуп, сабыр менен, шүгүр менен жашоодо өйдө төмөн болгон учурда, ысык суук болгон учурда, бирде маанай жакшы, бирде маанай начар деги эле бул жашоонун негизги маңызы. Күндөр бири-бирине окшошпойт. Окшоштуу болгондо биз күндөрдөн зээригип кетмекпиз. Бирде бир адамдын маанайы начар болсо, экинчиси кийинки адамдын маанайы начар болот. Ошону бири-бирибизди түшүнө билип, бири-бирибизге мындай бир кийим болуп берген болсок, биз ушул аяттын түпкү маңызына бир татыктуу болобузбу деген да. Ошол менен биргеликте мен айтып кетчү нерсе бул ар бир төгөй нике кыйып үй бүлө болууга мүмкүнчүлүгү жетет, же болбосо ар бир, мындай деп айтсам жакшыраак да, ар бир инсан үйлөнгөнгө же баш кошконго, турмушка чыгууга балким мүмкүнчүлүгү бар жана кыла алат. Жана ошол менен биргеликте ажырашуу дагы жеңил болушу мүмкүн. Бирок бул жерде нике кыюу жана ажырашуу гана эмес, ошол турмушту алып кетүү, жакын жарыңды, жолдошуңду түшүнө билүү, сабыр кыла билүү, колдой билүү, ушул үй бүлөлүк коломтону отун өчүрбөстөн, балдарды бир ыңгайсыз абалга калтырбастан үй бүлөнү алып кетүү бул жеңилдикке турбайт. Биздин шариятыбыз, илимибиз
илимдүүлөрдүн саптарында эмне ушул абдан маанилүү адамдын ушунчалык эмне үй бүлөгө маани берүүсүндө. Эмнеге? Себеби мусулман адамдын эң эле баалуулугу бул анын ишениминде. Аллах Таалага ишенүүсүндө, Алланын элчилерине ишенүүсүндө, китептерине ишенүүсүндө, периштелерине ишенүүсүндө, тагдырга жана акыретке ишенүүдө. Туурабы? Албетте. Ошондуктан ишеним абдан маанилүү экенин бизге ислам көргөзүп жатат. Эми ушунун башка бир тараптан карай турган болсок, ар бир инсанга айырмасы жок. Эркек киши болсун, аял киши болсун, ал адамга ишенип турган инсандын болуусу абдан маанилүү. Жана ар бир инсандын жүрөгүндө чын ыкласы менен кандайдыр бир максаты бар, иши бар, бир ою бар, ошол ойго ишенүү, ошол ниетке ишенүү абдан маанилүү. Демек, үй бүлө дегенде биз бирибизге ишене билүү. Ооба, адам катары кемчиликтүү болуп атабыз, кандайдыр бир жакшы ниетибиз менен ошол максатыбызга жетебиз деп атабыз. Ошол жерде күйөө аял болсун, аял күйөөсүнө болсун, же болбосо эне балдарга болсун, балдар бир туугандар бири-бирине болсун, эмне ишеним абдан маанилүү. Ушул ишенимге абдан көңүл буруу маанилүү да. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине кайрыла турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан руайятихи дейт да. Ар бириңер жетекчисиңер жана ар бириңер өз жоопкерчилигиңер үчүн жооп бересиңер дейт. Демек, бул жерде бир гана эркек кишилерге гана тиешелүү эмес бул хадис. Жана ошондой эле аял кишилерге гана тиешелүү эмес, балким бардык үй бүлө мүчөлөрүнө. Деги эле ар бир иштин жетекчисине тиешелүү. Бирок биз бүгүн үй бүлө тууралуу сөз кылып жаткандан кийин ар бирибиз билишибиз керек, түшүнүшүбүз керек. Биз жоопкерчиликтүүбүз. Эч ким көрбөйт, билбейт, укпаса болду, көрбөсө болду деп айыбыбызды жашырып өзүбүздү өзүбүз алдабашыбыз керек. Балким тагыраак ушундай илим жолунда, изденүү жолунда болуп, кимибиздин мойнубузда эмне милдет жана кыяматка барганда мен эмне иштер боюнча жооп беремин деп ар бирибиз изденүүбүз абдан зарыл. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну хадисте айтып кеткен. Жана бир хадисте айта турган болсок, ишарат эмне? Хойрукум ли ахлихи. Силердин эң жакшыңар бул үй бүлөсүнө жакшылар деп атат. Эмнеге? Себеби адам ушул үйүнө келгенде бошошот, өзүнүн чыныгы мындай бир жүзү көрүнөт деп айтсак болот. Ошол себептен биз өзүбүздүн кандай экенибизди билгибиз келсе, бул ушул үй бүлөбүздө өзүбүздү кандай алып жүрөбүз, кандай адеп акылактабыз, кандай ойдобуз, кандай мамиледебиз, кандай кызматтабыз, ошону карашыбыз керек. Жана эмне? Ва ана хойрукум ли ахли деп келген. Хадистин уландысы бул жана мен силердин араңарда үй бүлөмө эң жакшы мамиле кылгандарданмын. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өз үлгүсү менен бизге үй бүлөгө кандай мамиле кылыш керек? Ушул тууралуу бизге ишарат кылып жаткандай, бул жерде айта кетчү нерсе, эч ким көрбөйт, эч ким билбейт. Ошол себептен мен үй бүлө мүчөлөрүмө каалагандай мамиле кыламын дегенди токтотушубуз керек дагы. Балким илим алып, чыныгы такыбачылык менен алек болушубуз керек. Алгандай Аллах Таала Куранда айтат: "Инна акрамакум индаллахи аткакум." Силердин Алланын алдында эң сыйлууңар бул эң такыбаңар дейт. Такыбачылык деген бул эмне? Бул Аллах Таала мени көрүп турат. Башкалар көрбөсө дагы, билбесе дагы, бирок биз ар бир ниетибизди, ыхласыбызды, амалыбызды, ишибизди ушунчалык деңгээлде эмне жакшы мамиле кылууга багытташыбыз керек экенин айтып турат да. Демек, балдарга боло берет, булар мен өзүмдү, мени түшүнгөн инсандар деп көпчүлүк учурда биз мындай өзүбүздү бошотуп койгон учурларыбыз болот. Ошол ишке тескерисинче көңүл бурушубуз керек. Себеби сырттагы адамдар келет кетет. Сырттагы адамдар кайсыл бир учурда биз менен убактылуу болушу мүмкүн. Ал эми үй бүлө мүчөлөрү, биздин эң жакын инсандар жана негизгиси Аллах Тааланын алдында кыяматта жооп бере турган инсандар бул биздин үй бүлөбүз болуп саналат дагы. Ар бирибиз өз милдетибизди так түшүнүп, так изилдеп, үйрөнүп жана ошол үйрөнгөн нерсебизге амал кылуубузга
абдан күчүбүздү жумшашыбыз керек. Машалла, кандай гана сонун таамай айтылган сөздөр. Албетте бул жерде дагы ушул сөз эске келбей койбойт экен. Бул үй бүлө куруу өтө мындай оңой деп айтсак болот, оңой бир процесс деп айтсак болот экен. А бирок үй бүлө болуп калуу, үй бүлө болуп калыптануу бул чындыгында оор нерсе. Себеп дегенде бул ушул үй бүлө бул бир бүтүндөй бир мамлекеттин, коомдун тиреги эмеспи? Себеп бир үй бүлө оңолсо, деги бүтүндөй бир мамлекеттин ушунчалык бир чоң кошкон салымыбыз болот экен. Ошол эле учурда адам баласынын эң алгачкы ушул тарбия алган жери бул ушул мектеби үй бүлө болот эмеспи, устаза? Ал эми биздин ата бабаларыбыздан калган асыл наркыбыз ушул ислам динин аруу баалуулуктары менен айкалыштырганда үй бүлө бул бекем бир чепке айланып калат экен да. Ушул сиздин таамай ушул Кур'ан Керимден келтирген аяттарыңыздан мисалдар, сөз түрдө пайгамбарыбыздын жашоосунан сонун бир сүннөт, амал сөздөр, албетте булар баардыгы биздин ушул балдарыбыздын ушул коомдогу, үй бүлөдөгү ата эненин орду. Албетте биз себеп аларга биз күзгү катары, сиз устаз айтып өттүңүз, күзгү катары алар бизди карап, сөз түрдө биздин артыбызда ушул тууроочу балдарыбыз болот эмеспи? Дал ушул сыяктуу эле биз мынакей улуттук нарк деп айтып атабыз, ислам дини каада салтыбыз деп айтабыз. Ошол эле учурда биз үй бүлө деп айтып атабыз, куттук коломто деп айттыңыз. Аябай сонун бир таамай айтылган сөздөр болду. Эми ушул кыргыз элибизде дагы мындай карай турган болсок, баардык нукура сөздөрү ушул биздин ата бабабыздан калган ушул сөздөрдүн бүт баардыгы, макалдарыбыз дагы ушул ислам дининден алынган деп айтсак адашпасак керек. Сөз түрдө себеби ата асман, эне жер, улууга урмат, кичүүгө ызаат деген терең бир түшүнүктөрдү камтыган бир сонун ушул үй бүлөнүн бекемделишине, ушул үй бүлөнүн пайдубалын ушунчалык катуу орношуна бизге ушул ата бабаларыбыздан калган асыл нарктуу сөздөр дагы сөз түрдө таасирин берет эмеспи? Динибиз менен каада салтыбызды айкалыштырып, мындай үлгү насаат таризинде дагы бизге бир аз учкай кеп кылып берсеңиз. Абдан сонун суроо берип атасыз. Себеби сурооңуз баардык мындай айымдын, ар бир инсандын ойлонгон бир түпкү тамырына жеткен суроолорду узатып жатасыз демекчимин. Эми негизгиси мен мындай кандай азыркы учурдагы куракта өтө жаш эмес, өтө улгайган кары эмес, ортоңку жашта турабыз. Биздин Аллахка шүгүр, үй бүлөбүздүн түптөлүп келатканына 14-жылдан 15-жылга өтөт. Анан ушул жылдардын эсебинен деп айтсам болот, бул жашоодогу эки инсандын бири-бирин мындай бир үй бүлө статусун ушунчалык жөн гана бекем карманып анан бир күнү кой берүү эмес, балким чыныгы бири-бирине мындай үй бүлөлүү болгонуна сүйүнгөн, албетте сүйүнгөн эрежелер кандай болуш керек? Бул менин оюмча бул сабыр жана шүгүрдүк болуш керек. Эмне себептен? Себеби өйдө төмөн болот. Айтып өткөндөй эле күндөр бири-бирине окшош болбойт. Адам улам сайын бир муундан экинчи муунга өтөт. Улам жашыр алмашат, пикир алмашат, ой алмашат, балким максаты дагы бекемделип башка бир нукка өтүшү мүмкүн. Ошондо бири-бирине абдан сабыр керек, түшүнүк керек, жана шүгүрчүлүк керек. Себеби бүгүнкү күндөгү үй бүлөлөрдүн көпчүлүгүнүн менин оюмча да ушу упурап жаткандыгы бул шүгүрсүздүктөн келип жатат окшойт. Себеби биз телефондон жана башка жактан абдан кооз жашап жаткандай, элдин баарында баардыгы бар, анан бизде эч бир ушулардын бир эч бири жоктой сезилет дагы. Ошондон улам шүгүрсүздүк пайда болот. Бирок эгер шүгүр кыла турганды билсек, биз ушул көзүбүздү ачып турганы, деги эле биздин тирүү турганыбыз, деги эле биздин ушул адам денесиндеги баардык система өз нугунда иштеп жаткандыгы, ден соолуктун баардыгы угуп көрүп сүйлөп жатканыбыз, жолдошторубуздун бар болгону, жана эркектерде аялдарынын бар болгону, балдарыбыздын бар болгону, деги эле ата энебиз, тууган урук, эми айтып түгөнгүс, Аллах Тааланын биз билбеген, көрбөгөн неаматтарын көрө билип, ыраазы болгонду билишибиз керек. Жана мен ойлоймун, бүгүнкү күндөгү үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү кандай десем, башка нерсе менен алек дейбиз да. Ар бир үй бүлө мүчөсү башка нерсе менен алек болгондой. Сиз айткандай, балдар бизди көрүп чоңоюп жатат. Андыктан үйдүн жетекчиси,
эркек киши жана жетекчисинин вазири бул аял киши эмне үй бүлө кандай нукта кетет, кийин кандай балдар чоңойот, кандай тарбия алат, аларда кандай баалуулуктар болот, биз канчалык мындай көргүбүз келбесек дагы жок жоопкерчилик бизде эмес деп ойлосок дагы, бирок дагы бир жолу ушуну басымдап айтмакчымын, жоопкерчилик өзүбүздө. Эгер биз сүйлөшө билгенди билсек, эгер биз баалуулуктарды туура койгонду билсек, ошонун ичинде китеп окуганды билсек, илим алганды билсек, бири-бирибизге кандай мамиле кылыш керек, укуктарыбызды билсек, жана эң негизгиси бул кызмат кыла билсек. Машалла. Ушу кызмат кыла билсек, биздин ар бир элибиздеги ар бир үй бүлө мындай бир берекелүү болот деген ишеничтебиз. Жана балдарга бир нерсени үйрөтүп, тил менен гана үйрөтүп коюу жетишсиз. Албетте. Бала деген көргөнүн кылат. Демек, үйдөгү ата эне өзүнүн мисалында, өзүнүн үлгүсүндө балдарга кандай жолду тандаш керек, тандоолор кандай болуш керек, деги эле аалам эмнеден турат, адам мындай жолду тандаганда ошол ата энени карап туруп анан тандайт эмеспи? Ошондуктан мен айтам, ар бир инсан изилдениш керек, ойлонуш керек. Ошонун ичинде үй бүлө катары дагы жана сөзүн башында баштагандай убакытты бири-бирибизге бөлгөндү билишибиз керек. Ооба кыйын, себеби бүгүнкү күндө үйгө келгенде ар бир инсан эс алгысы келет. Анан эс алуу дегенде бүгүн эми биз экран кароо түшүнүгү болбадыбы? Жок, бирок аны караганы менен кийин кайра бизде мындай күнөөлүү сезим пайда болот. Жолдошума көбүрөөк көңүл бурсам болот эле, аялыма көбүрөөк көңүл бурсам болот эле, балдарыбызга көбүрөөк көңүл бурсак, баардыгын коюп ата энеге көбүрөөк көңүл бурсак болот эле деген бизде бир күнөөлүү сезим пайда болот. Ошонун баардыгын өзүбүз жоопкерчилик алып, атайын убакыт бөлүп, жана ошол учурларда эмне иштерди кылабыз, эмне менен алек болобуз, кантсек биз бири-бирибизге мындай кымбат экенибизди билдире алабыз. Кандай жолдор менен? Сөзсүз эле окутуп алуу шарт эмес, балким балдар менен ойноо аркылуу, убакыт бөлүү аркылуу биз өзүбүздүн мындай мамилебизди көргөзө алабыз. Бүгүнкү күндө эмне үчүн мамилелер суздап жатат? Себеби бири-бирибизге чоң инсандар дагы мындай мамилени көргөзгөндү мындай бир биле албай, үйрөнө албай жаткандайбыз да. Андыктан мен ойлойм, ушул ар бир инсан издениш керек, жолдорун караш керек. Анан ошол жолдун үстүндө иштесек, сөзсүз натыйжа күттүрбөйт. Иншалла, албетте. Ушул сыяктуу эле мынакей азыр өзүңүз учкай сөзүңүздүн ичинде дагы айтып өттүңүз. Негизи эле мындайча айтканда глобалдуу бир дүйнө деп койдук, атап атабыз дүйнөнүн аталышын. Ошол эле учурда бир ушунчалык дүйнө агымы ушунчалык бир тездеп барган сыяктуу. Ошол сыяктуу эле биз ушул тездеген доордо ушунчалык эч нерсеге жетишпей, сиз айткандай убакыт бөлүп жашай албай жатабыз да, өзүбүздүн жашообузду мындайча айтканда барктай албай жатабыз. Колубуздагы жана алтындын баркы жок дегендей, албетте биздин жаштыгыбыз, үй бүлөгө ээ болушубуз, сиз айткандай эле ата эне статусуна ээ болушубуз өзү канчалык бир чоң бир бизге берилген неаматтар деп айтсак болот да. Сөзсүз түрдө биз эми мал дүйнөнү байлыкта, мал дүйнөнү жакшы үйдө же жакшы машинада деп ойлойбуз, бирок ошол бизге берилген эң жакшы неамат, ошол биздин эң жаныбыздагы, ошол бизге арка жөлөк болгон жолдошубуз. Ошол эле учурда аларды ар дайым биз колдоп турган жубайлары, албетте бул биздин ушул исламдагы баалуулуктар, нарк жана үй бүлө аттуу ушул конференциянын дагы темасын ушунчалык дал келтирип сүйлөдүңүз, устаз. Албетте бул ушунчалык алган билимиңиз, тереңдиги, албетте ошо өзүңүздүн үй бүлөңүздөн дагы үлгү келтирип айтканыңыз биздин ушул көрөрмандарыбызга ошол эле учурда конференциянын дагы ушундай бир магызына тиешелүү бир сонун маектерди кылып жатабыз. Ушул сыяктуу эле мынакей өзүңүз карап турсаңыз, технологиялык ушунчалык өнүгүп жатат, технология ушунчалык соц тармактын заманы болуп калды. Азыркы учурда биз мындайча балдарыбыз менен бири-бирибизге болгон, сиз айткандай, мээримди бере албай калып аткан учурубуз болуп калып жатат да. Ошол эле учурда диний баалуулукту алып карай турган болсок, исламда үй бүлө куруу бул ибадаттын бир бөлүгү деп айтылат. Албетте пайгамбарыбыз дагы саллаллаху алейхи вассалам, сиз дагы өзүңүздүн сөзүңүздү аябай сонун бир арабчасы менен сонун бир келиштирип, таржымасынын дагы ушундай бир маанисин туюнтуп бердиңиз. Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар деп айтып өттүңүз. Албетте ушул эми биз ушул көрөрмандар
баарыбызга да кайрылат элек. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул үй бүлөдөгү бакыт бул ушул кымбат баалуу буюмдар жана кенен үй эмес экендигин ошол эле учурда устазыбыздын айтып өткөндөй, бул бири-бирине болгон ишенимдүүлүгү, сабырдуулук жана шүгүрчүлүк сезимини ойготуу деп дагы айтып өттүңүз устазы. Эми ошол эле учурда өзүбүздүн нартуулугубузду дагы жоготпой, диний адеп ахлагыбыз менен жашап, ушундай бир үйрөнүүгө адат кылып ала турган болсок, баардыгыбыздын үй бүлөбүздө тынчтык, бекемдик, ошол эле учурда тилибизде шүгүр, динибизде дагы Аллахка карата болгон кулчулугубуз дагы эң жакшы таризде өтөт демекчибиз. Жана ушундай эле биздин үй бүлөбүздүн тынчтыгы бул бүтүндөй коомдун тынчтыгы деп дагы айтсак бул жаңылышпаган болобуз. Ошол эле учурда жакынкы арада биздин боло турган Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан уюштурулуп жаткан конференцияда бул тууралуу, албетте бул аябай маегибиз кызыктуу, сөзсүз түрдө убактыбыз чектелүү болгонуна байланыштуу ошол эле учурда кененирээк маалыматтар албетте конференцияда айтылат. Бул иш-чара үчүн биз дагы ушул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына жалпы жамаатыбыз атынан да терең ыраазычылыкты билдиребиз. Устазам ушул биздин эфирге келип кызыктуу маек куруп ушул үй бүлө жөнүндө абдан сонун маегиңизди кылып бердиңиз. Келип бергениңиз үчүн миң мертебе сизге ыраазычылык айтабыз. Жамаатыбыздын атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан ыраазычылык айтабыз. Аллах таала илимиңизге береке берсин, жолуңуз ар дайым жарык болсун. Иншаллах ушу менен биздин маегибиз эч качан токтобосун. Дагы сизди биз куттуу студиябызда күтүп калабыз. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз ушул үй бүлө ислам баалуулуктары жана нарк үй бүлө аттуу конференциянын темасын, максатын чагылдырып берген берүүбүз дагы өз аягына келип жетти. Баардыгыңыздарды Аллахка аманат жана ушундай эле. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.